14 февраль кандай күн? Мусулмандарга жөнөкөй эле күн. Понедельник, вторник, жума ошол сыяктуу жөнөкөй эле күн. Мусулман эместерге зинанын күнү болуп эсептелет. Адам өзүнүн күнөөлөрүнө карата жол издегенди жакшы көрөт. Нафстин айтканын кылыш үчүн кээде шылтоолорду өзүнө өзү жол издейт. Мисалы бир мугалим эмне үчүн сабакты кылып келбедиң десе, жаш бала уйду кайтардым, укамды карадым, ручкам жукпай калды деп ар кандай себептерди айтат. Ошол сыяктуу чоң адамдар дагы өзүнө шылтоо издеп, өзүнө жол издегенин аракетин кылат. Буга эң чоң себепчи нафске ооба макул дей турган күндөр бул майрам күндөрү болуп эсептелет. Ошол эле жаңы жыл, ошол эле 14 февраль, ошол эле бардык күн. Эгерде ал күнөө кыла турган болсо. Мусулман Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху айтат го, күнөө кылбай өткөргөн күнүң бул майрам күнүң болуп эсептелет деп. Демек, күнөөгө себеп боло турган бардык күндөр бизге арам. Себеби жакшылык кылсак, анын дагы сообун алабыз. Жамандык кылсак, анын азабын сөзсүз түрдө башыбыз менен тартабыз. Күнөөдөн алыс бол, арамдан алыс бол. Жакында барба. Бул өтө сасык, жиркеничтүү жол. Мусулмандардын майрамы ошол, айт, роза айт, курман айт, күтө турган, арзый турган майрам. Ал эми күнөөсүз, сооп менен өткөзгөн күнүң чыныгы майрам күн болуп эсептелет. Ар бир күнүбүз соопторго улансын. Күнөө кылба, күнүңдү күнөөсүз өткөз. Кечкурун жатарда өзүңө допрос кыл, суроо жооп кыл. Кандай жакшы иш кылдым, кандай сооп иш кылдым. Келечекте койгон максатым үчүн эмне иш кылдым деп сөзсүз түрдө өзүңдүн сурагыңды кой. Келечегиңде кандай жашашың азыркы суроо жообуңа байланыштуу. Сен күндөрүң сооп же күнөө менен өткөзүшкө байланыштуу. Кечкурун жыйынтыктап туруп, ошол күнүңдө, ошол 14 февралда өткөнүңдө, эгер майрам деп билсең, күнөө менен өткөзүп атпайсыңбы, зина менен өткөзүп атпайсыңбы, арам иштер менен өткөзүп атпайсыңбы? Тыюу салынган иштерди кылып атпайсыңбы? Качан чек арадан чыкканыңда, качан жабык бардаларды өзүң тиртип баштаганыңда башыңа бале келет. Өзүңдөн эле кара, артыңды эле кара, эгер башыңа бир бале келип аткан болсо. Мурда падышачылыкта элди кантип башкарабыз десе, майрам күндөрдү көбүрөөк белгилеп бериш керек буларга дейт да. Красный дендер. Неге? Ичет, жеп ичет, жатат. Майрам күндөрдү атайын белгилеп берген, красный дендерди көбүрөөк кылып. Жогору жак менен иши болбойт, өзү менен өзү акылсыз элди башкаруу оңой болот. Акылсыз элдин майрамы дагы өтө көп болот. Туулган күнү болобу, 8-марты болобу, 14 февраль болобу, атайын бир күндөрдү белгилеп алып, шан шөкөттү кылып, нафстын каалаган буйругун кылып, ата-энелер дагы жаңы жыл десе макул эми бүгүн майрам го, 8 февраль десе макул бүгүн майрам го деп каалаган нерсесин кыла бер дегенге жол таап издеп берип атат да. Бул таптакай туура эмес. Ошондуктан да динибиз ислам. Алхамдулилlah. Нафстин айтканын кылбайбыз биз. Шайтандын айтканын кылбайбыз. Бир күнгө өзүбүздү белгилеп, нафсибиздин шайтандын айтканын кылбайбыз эч качан. Ошондуктан да биз мусулманбыз.